Çıkmadı, şimdi çıkmadı. Ya, kalgandagан киргизип аласың. Башталды да. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саат 5-те түз эфирге чыгабыз дегенбиз. 6 болду. Кандай сезбек? Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Qanday yaxshisiz? Жакшы. Түз эфирге келишиң, түз отур да биз жерге. Ova da mana zang qo'shib atayım. Кандайсың? Yaxshi Xudoga shukr. Yaxshi. Ден бала чака, үй бүлө. Yaxshi. Yaxshi Xudoga shukr. O'zingiz yaxshisizmi? Жакшы. Сезбек каналифти баарыңар таанысыңар керек. Турабы? Ova da. Сен тааныш. Javapты barla tanıdım. Görmanlarımızı giret. Assalomu alaykum deb buna kire başlarsa. Саламатсыз bagay. Бирок Сезбектин биздин илим мектебинде илим алып, бүтүрүүчү болуп, жакшы окуучу болгонун көбү билбейт. Ova. Турабы? Анан ошол биздин илимдин тегеретесинде сөз кылабыз го дейм, Ova da. Azır kişine uğraşıp oturup turalı. Kakras nemeler köbeysin. Görücüler 36 oldu hazır. Kutman gününüzler menen deyip baratan qanday isteysiz yaxşı. Men bileyim deyip. Мен Jika deyip. Iya. мен билем дейт. Evet, Jika 85-21 bilet ekan. Экөөбүз кайсы жылы баштадык? Канча жыл өтүп Men кетти? 2019-yıldan başladım. 2019 dekabrda geldim. Oşondan başlap. Анда илим мектеби жок эле да, биз мектеп ачара келет. Экөөбүз жолу. Эмне себеп менен келдиң элең ошондо? Ben basa ошол жан дүйнөм жабыркап bir көкүрөктө bir боштук болуп эле. Эч bir толтура албай. Каяка барсам дагы эмне дегендерге бардым. Мени гана кылган жокмун, бирок эмнегедир ошол көкүрөк толбой эле, өзүмдү өзүм таппай, жаным жая албай эле bir Ошол кезде сен адам ошондой акыбалда болуп аттыңбы же чыгармачыл адам катарыбы? бардык жактан неме болду, бардык жактан боштук башталган. Ошол эле жан дүйнөдөн, ошол эле чыгармачылыктан, то есть жана творческий кризис, духовный кризис, душевный кризис ушулар болгон да менде. Эме мындай да Кочкордо чоңойгон муз деп чыгып атабы? Өтүп кеткен. Мен сезип бүт өмүр бою тааныгандаймын дейт. Сезбек мындай да баягы эми мына азыр андан бери 19-20 жыл, 6 жыл болуп кетти. Быйыл 6 жылга кетти ооба. 6 жылда мен болгон илимимди сага бердим. Мен бул илимди толук өздөштүрүш мүмкүн эмес, өзүң билесиң. Ооба да. Чек жок. Чек жок. Анан ушундай такшалган адамга айланып калдың да, бул духовный направление боюнча. Ана сен жакшы билесиң, азыр биздин улутта, биздин элде руханий жардылык өтө эле күчөп, Ооба. руханий жардылык өтө эле күчөп кеткен. Ооба. Азыр коом ооруп атат да, коом. Көпчүлүк адам бүт мындай карайлагандар көп да. Карайлап ошо ар кайсы жака барышып эле өзлөрүн таппай, өзлөрүн жоготуп жана жаны жок адамдар деп коебуз, адашкан адамдар деп коебуз, аябай көп. Ар кайсы сүйлөшөт. Эң биринчи себептери биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыздан алыстап калдык да. Баягы атадан балага өтүп келаткан, энеден кызга өтүп келаткан улуттук баалуулуктарыбыз, руханий байлыктарыбыз жок болуп кетти. Биринчиден союз када туш болуп калды. Ага чейин ар кандай окуялар болсо керек бизге белгилүү. Бул жерде Руслан деген жигит жазып аткан, акча орус менен ооруп алышат дейт. Туура да, туура. Орус менен ооруп атат. Анан биз эме баягы улуттук баалуулуктарды жоготуп алдык дагы.
духовный связь деген болот да. Вот улут сакталып калыш үчүн духовный связь болуш керек да. Например, 1000 жыл мурун өтүп кеткен ата бабалар менен биздин байланыш Üzülüp генетик kaldı. угулбай калдыбы? Yok üzülüp atat ekşinekten. Gitti gayrı. Ар бир улутта духовный байланыш болуш керек да. Ова. Духовный байланыш деген болот да. Например, руханий байланыш, духовный связь. Например, биз кыргыз улуту болсок, 100 жыл мурунку аталар эмес, 100 жыл мурунку аталар эмес, 1000 жыл мурунку аталар менен бизде духовный байланыш болуш керек. Алардан келаткан энергетика бизге жетиш керек да. Духовный байланышты сактап калсак, анда улут катары сакталып калабыз. Эгерде духовный байланышты үзүп алсак, угулуп атабы? Ова uladı son. Духовный байланышты үзүп алсак, биздин улут катары сакталып калышыбыз коркунучта болот. Hı Туурабы? hı. Sonra. Ушуну идеология деп коет да, улутта, Ова. мамлекетте. Баягы Анан уланып келген учук üzülüp kaladat da. Ulanıp kelatkan, kaçantan beri ulanıp kelatkan uçuk üzülüp kaladat da. Atatekter menen kelatkan. муну Чыңгыз Айтматов Маңкурт деп берген да. Маңкурт деп берген. Анан вернуться истокам деп биз кайра өзүбүздүн улуттук баалуулуктарга кайтышыбыз керек эле да. Биз ошону жоготуп алдык да. Жоготуп алдык дагы. Азыр жана элдин кыйналып атканы жөлөк жок. Ички жөлөк жок. Ичинде желөнө турган болуп атат. Динден изденип атышат азыр. Эми Hı динден hı. болуп келип атат да. Баягы Кыргызда дин дагы абдан жакшы болгон да, ислам дини. Угмуштай чоң, абдан жакшы. Кыргыз ислам менен жакшы байланышта болгон, бирок азыр түшүнүксүз болуп калды эмнегедир. Ар кандай Agımlar koyup gitmedi. Kандай agımlar koyup gitti. анан азыр ошол духовный связь жоголуп кеткен үчүн бизде эме болуп атат. Ошол орун толтурабыз деп ар кандай баягы мошенниктер бар да. Бул жактан да акча жасаган. Hı. Ошону менен эле адашып турган кез өзүбүздүн улуттук баалуулукту жоготуп алдык. Коммунисттер келди, анан батыштын таасирин ала баштадык, туурабы? Ова. Ар кандай бузукулук. Андан кийин ар кандай диний агымдар келди. Азыр биздин элибиз ушундай изденип, өзүн таппай турган кез, Ова. руханий. Азыр бирдеме деп айтсаң эле баягы трезвый ум деген жоголду да, өзүнүн өзү ой жүгүртүүсү жоголду. Бирдеме деп айтсаң эле сени теңирчи деп эле жери эле таптагыр түртүп салат да коомчу. Эмнегедир ошол адамдар. Сен теңирчи. Ушундайлар көбөйүп кетти. Акыл Ооба. үйрөткөндөр сөгүп башташат экен да. Мына ушундай болуп атат, духовный байланыш жок болуп кетти. Жанагы эме биз ар кайсысын сүйлөшүп туралы деп өтүп элек убакыт өтсүн деп. Ооба. Анан менин эсимде бар, сен баягы экөөбүз биринчи жолу ошол күнү биринчи таанышканбыз. Ага чейин тааныш эмес элек, Ооба. Сен мени Сырттан тааныш болчубуз. Мындай официалдуу баягы чыныгы илимге келген адам катары ошондо гана да, ошо 2019 гана келгем да сизде. анан экөөбүздүн ошол жакын болуп кетишибиз, ага инидей болуп, мамилебиз да жакшы болуп кете элек. Бирок ошондон бери экөөбүз иштеп баштадык. Мен Ооба. сага бердим, жардамымды бердим. Анан ошондон жүрүп отуруп, бүгүнкү күнү биздин мектеп түзүлүп калды. Ооба. Мектептин пайдалануу го дейм, көптөгөн адамдарга жардам бердик, көптөгөн шакирттерди тарбияладык. Ооба. Бияка да кээ бирин чакырсак болот. Кана кимиси бар экен, кимиси кирем деп аттыны. Коом ооруп атат дегенди кандай түшүнөбүз? Ден соолук оору диагнозбу же башка ойдобу дейт. Кайсы азыр жооп берейин. Котурмай жооп берейин. Могу жерде момунтип атат да. Тамгалар кичинекей, мен ачкимди бир жакка унутуп калыптырмын. Коом ооруп атат дегенди кандай түшүнөбүз? Ден соолук оорубу, диагноз же башка ойдобу дейт. Коомдун ооруп атканын биз жанагы жан дүйнөнүн ооруп атканын айтып атабыз да. Адамдардын баары депрессияда, стрессте жүрөт.
Анан адамдар içindeki тең салмакты жоготуп алды, сүйүүнү жоготуп алды. Бул бир биз ошону айтып атабыз. Албетте эми коомдо медициналык оорулар көп дечи. Ошону айтып атасыңарбы же жан дүйнөнүн оорусун айтып атасыңарбы деп атат. Жан дүйнөнүн оорусун айтып атабыз. Ооба. Бул биз улутту бир эле адам катары кабыл алсак, бир единый организм. Ошол улут ооруп атат да, биз өзүбүздүн каяка баратканыбызды, эмне болуп атканыбызды билбей калдык да. Акча, пул жинди болуп кеттик го дейм, Бул жана бул жака өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз жоготуп алдык. Мисалы, жана сиздин бир интервьюңуз бар эле да, Назира Айтбековага бергенде болуш керек агай. Мындан бир 4-5 жыл мурун. Ошондо Назира Айтбекова сизге бир суроо берген да, Кыргызстан качан оңолот депчи. Ошол аябай мени көп ойлондурган. Анда мен бул илимди түшүнө эле келем, кеңири түшүнө эле келем дегем го. Жеткиликтүү эле маселеде анан ошо азыр болсо түшүнөм. Азыркы эмечи, бирок ошо калың эл ошону түшүнөбү, ошол улатабы? болуп атат. Ошо Назира Айтбекованын интервьюсунда Назира айтты эле да, неме Кыргыз качан оңолот депчи. Ошондо сиз жооп бергенсиз. Өз тагдырына келгенде депчи. Туура. Ошону бир может көптөрү түшүнбөйтпү. Мисалы мен ошолчу мен деле түшүнгөн эмесмин, мен азыр болсо түшүнөм. Биздин да бир шакиртибиз киребиз эле. Саламатсыңбы? Калайсың агай? Зейнегүл, калайсың? Тараздан байланышка чыгып атат Зейнегүл. Кандайсың? Тараздан ыстык салем. Салам. Тараздан жакшы. Кандайсың? Жакшысың? Ден соолук жакшы? Жакшы, жакшы баары. Агай, сизди көргениме кубанычтымын. Таразда аба ырайы кандай? Аба ырайы жакшы, жакшы болуп келатыр. Жылы болуп, күчтүү болуп атыр. Кар кетти. Кар кетти. Биздин илимге келгениң канча болду Зейнегүл? 3 ай болду. 3 ай болду. 3 ай мурунку Зейнегүл айырма бар го дейм, жакшы эле. Иә, бар. Өзүмө сезилип атат. Привет, Зиза дейт. Зейнегүл өзүңдү биздин көрүүчүлөргө Зейнегүл жашың канчада, үй бүлөң, өзүң жөнүндө кичине айтып кетсең? Менин жашым 31де, турмуштамын, 3 улдун анасымын. Тараз калаасында турамын. Жакшы. Улуу жүздөн дуулаттан ошакты. Солай. Казактар биринчи кайсы жүздөнсүң деп сурайт го анан. Улуу жүз, анан дуулаттан ошакты. Ошактым. Ошакты деген урууда. Мен билем. Иә, ошактымын. Зейнегүл, ошол азыр биз баягы илим жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сенин биринчи келгендеги акыбалың, мени көпкө чейин түшүнбөй аттың го дейм, Басында иә, бирок энди шыдам керек дедиңиз го, сол терпениямен жүрүп, кичине сезинип, эйфорияга кирип, эйфориядан чыгып, сөйтүп энди. Кайра апатияга түшүп, кайра өзүмө келип деңиз. Улам болуп баратабы ийин. Иә, кызык болуп баратыр. Скриншот кылып койчу азыр, бузуп албасам мындай кылчу эле, жакшы көрүнүп атасыңар экөөңөр. Как скриншот делается, я забыл. Сейчас. Ну, экөөм чалгачу. Опа, всё. Эми Зейнегүлдөр мындай болду да. Зейнегүл аябай депрессияда. Да, Зейнегүл. Иә. Биринчи состояние это депрессия была. Она была очень агрессивная, ачуулуу. Мени менен да любой первая встреча, любой адам менен
adam. Dünya, Яламага турган. dünya tarazan magazini var. Ana mına günde soda günde içmiş жүрүп, акча табам деп жүрүp, ошондой болуп калганда анан у него все есть. У него все есть. Бар да, үй жайы бар, иши бар. Казакча айтканда сүйүктүү байы бар, 3 уулу бар, ата энеси бар, бир туугандары бар. Ну, что-то не хватало, да? Да, да, Вот это всегда мучило. Вот адам билбейт, мындай булай карасаң, все есть, да? Все есть. да. Но она страдает. И вот это мучает. Нет ответа. По-моему, ты суицид училась, да, по-моему? Да, Швейцария тоже обучалась. Я тоже обучалась, там обучалась. Видишь, Айырмасын айтып бериңизчи, айырмасын. Биз бул окуган айырмасы элем. смотри, давай о других не будем говорить. Вот так. Она должна была изучать себя. Өзүн изилдеш керек эле, да? Мы пришли изучать себя. Вот древняя суфийская мудрость. Мы должны, как сказать, мы должны прожить эту жизнь, ведь. А? Не должны искать смысл, а должны искать себя. Орысча ушундай да, анан кыргызчасында мындай: биз Кудай берген өмүрдү жашап өтүшүбүз керек. Биз жашоонун маанисин издебей, өзүбүздү изилдешибиз керек. Адам өзүн талыкпай, чарчабай издениш керек. Туурабы? Иә, иә. Кандай башка бир нерсени издеп калып атат да. Себеби ушунда да. Зейнегүлдү я потихонечку просто научил искать себя. Сейчас Да. она себя нашла, много причин нашла. Часто ушла та же ситуация, баягы эле акыбал да, баягы Зейнегүлдө баары бар да, мына кайра кайталап айтайын. Жумушу бар, үйү бар, прекрасный муж, абдан жакшы жигит көз. Все. У нее не было счастья, не было жизни, потому что не жила своей жизнью, да? Өз жашоосунда жашаган жок да. Ата энесинин аял берилген, ошол ата энесинин жашоосунда эле жашай берди да. Өзүнүн үй бүлөсү бар. Бирок ал өз бүлөсүндө денеси жашап атат, денеси эле. А жаны, душасы ата энесинин үй бүлөсүндө жашап атат. Ошол эле нерселер. Зейнегүлдүн ата энеси мени жаман көрүп жүрөт го, на меня обижает, кызыбызды бузуп атат. На самом деле каждый должен своей жизнью жить. Ар бир адам өзүнө жашаш керек да. Макулсуңбу, Сезбек? Ооба, ооба. Мына Мисалы Зейнегүлдөй акыбалда мен деле келгенде баары жакшы. Бар кыялыма жеттим, эмне эңсесем жеттим. Бирок ошол боштук башталганда уже кризис башталган. Душевный кризис башталган. Душевный кризис албетте келип эле творческий кризиске келип такалат. Себеби баары жан дүйнөдөн жаралат да, чыгарманын баары, мисалы үчүн, ырдын баары жан дүйнөдөн чыгат. Ошонун баары эле мындай токтоп, же болбосо бир немеге депрессия, стресске алып келген да ушул нерсе. Иә. силерде бар экен кошулганбыз. Ким бул? Сейчас аз бирөөнү кошуп коелучу, кошулабыз. Сен сүйлөшө эле, Сезбек, азыр. Бир аз сүйлөшүп. Вот Зейнегүл айым, мен деле акыбалым ошондой болгон. Баары бар, баары кыялыңа жеттиң деп атпайм, баары бар. Бирок акыры келип эле ошол кризиске келип уже энергия калбай калган да. Энергиям калбай калган. Энергиямды баягы күнүмдүк чогулткан энергиямды, то есть кандай чогулткан, баягы уктап энергия аласың, тамак ичип энергия аласың, адам менен адам сүйлөшүп энергия алат, кесибиңден энергия аласың. Мен туура эмес колдоно баштаганымдын кесепетинен мен кризиске түшкөм да. Туура эмеске кете баштаган. То есть ичиңде кандай энергия болсо, ошого эле иштей баштаган да, Сезбек байке, Барсбек кагандын тукумун береңиз дейт. Ошондо кагандын тукуму дейт. Биз баарыбыз эле Барсбек кагандын тукумубуз го дейм, Кандайсыздар, саламатсыздарбы? Сиздер менен көрүшүп жатканыма таң калыптамын. Адилет, Сезбекти тааныйсың, байкеңди. Зейнегүлдү тааныйсыңбы? Ооба, тааныйм.
Zeynep'i sen tanıyorsun da. Anam hemen özüңdү таанышtырып койсоң Адилет. Мен түз байланышка чыгып кыска. Менин атым Адилет, жашым 25-те, учурда студентмин, Бишкек шаарында IT академиясында окуп жатам жана агайда бир жыл 3 айдан бери илим алып атам. Өзүң жаллап аттансың. Кандай? Жалалап аттансың да. Өзүм жалал аттан болом. Бул жакта Бишкекте учурда окуу жайда окуп жатам. Сага сезбей эле сага сүйүнө берет да. Сени көргөндө. Кече сен жакшы сөздөрдү айтып аткан. Адилеттин баардыгын койгондо эле ыраазымын дей берет. Ооба, айткан үчүн мен бир топ Адилетти эсиме өтө мен оор чыды. акыбалда келгем да. Ичимде толтура таарыныч, эмоциялар көп болчу. Алда мындай кичинемен бери чогулуп келген көптөгөн ички эмоционалдык акыбалдар аябай күчтүү болчу. Жана ошонун артынан мен өзүм күрөшө албастан уже мындай акыркы жол катары келген болчумун да агайгачы. Анан бирок агай мага Шум болуп атат, шум. Кайсы жерде отурасың? Сүйлөгөндө. окуу жайда отуруп, Адилетти көрмөй турумчу. аудиторияда. Зейнеп'i көрмөй жаңырып атат. Адилет жаңырып сен аябай жаңырып атат. Шум мага да жаңырып атат, бирок каерден өчүрүштү билбей таппай койдум. Пока что атырынча. Sen жүргөн жер жайым жатат да. Ооба. Жаңырыкта жүрөт деп коймос. Эханын ичиндеби? Азыр мен сүйлөйүнчү анда кичине. Вот мындай да, өз тагдыр деген сөз бар да, мына башка адамдар болуп кеткенсиңер азыр. Буда жок да, бир укмуш, мен Мелис Карбек укмуш кереметтүү болуп, аябай бир касиеттүү болуп эле анан адамдарды оңдоп аткан жок. Бул жөн эле адамдар өзлөрүн оңдоп атат, туурабы? Тагдыр деген сөз бар. Тагдыр, тагдыр десе бизде казак кыргызда айтып берет, пешенеңе жазылганды көрөсүң депчи. Ушинтип койгондо пешенеңе жазылганды көрөсүң, значит эч нерсе өзгөрбөш керек деген. Бул жөн эле туура эмес. Анан мен силерди окуткам. Ар бир адам өз тагдырында жашаш керек, бирөөлөрдүн тагдырында жашабаш керек, да? Башында жүрдүңөр, азыр аны менин айтканымды аткардыңар, башка тагдырлардан чыктыңар. Адилет өз тагдырыңарга толук келип калдыңар, келип атасыңар. Кимдики жаңырып атат, Адилеттики жаңырып атат да. Анан мындай. Азыр шум болбосо жакшы сүйлөйт элек. Анан азыр кайрадан ошо суроого кайрылалы да, мына биринчи келгенде да сезбек сенден баштайбыз. Сен өзүң тагдырыңда эмессиң, кимдин тагдырындасың деп айттым элем. Ооба. Кимдин тагдырында элең? Мен апамдын тагдырында болчумун. Биринчиден мен эсим бар, сезбек атаң канча жашыңда өтүп кетти? Экөө тең туруп кетти. Эксек келдим. Мен атам 12 жашында кайтыш болгон. 12 жашында. Анан 12 жашында кайтыш болгон. Андан кийин ошол чыныгымда аталык мээрим, аталык баягы неме атанын деми керек учурда, ата аябай керек учурда кайтыш болуптур да. Кийин эстесемчи ошо 12 жаштан баштап эстертип баштайсың да аталык мындай тарбия дейбизби, Анан ошол нерсени баягы апам раматылык колдон келишинче берген, колдон келишинче. Бирок баары бир атанын өзүнүн орду бар экен, өзүнүн деми бар экен, караны бар экен. Ошолор болбогондуктан баары бир жетишпегендик болгон да мендечи. Жетишпегендик. Анан апам болсо ошол баягы мен үйдүн кичүүсүмүн да негизи. Анан
баягы эркек баласымын да, көкүрөк күчүгү болуп, эркек балдардын кичүүсү, менден карындашым бар. Анан мен аябай жакшы көрчү. Анын үстүнө өнөр адамы болуп калдым. Ошондо өзү да аябай жакшы Сезбек, көрүп отуруп менен. Оу. сезбек. Азыр эме кыскачараак сүйлөйт да мындай. Кечирип кой. Эме апанын тагдырына кирип кетти деген сөз да. Апаң экөөңөрдүн жаныңар бирге болуп калды. Ооба. Туурабы? Ошону сөз калды, мен неме баягы жанагы жыйынтыкта койчу, бир неме болуп салып алганда мени аябай жакшы көрүп атып өзүнүн тагдырына кирип алган. Айта Жок, бер. биздин көрүүчүлөр түшүнбөй калат да кээ бири. М, Биздин сөз баягы шакирттер түшүнүшү мүмкүн. Апаң экөөңөрдүн жаныңар бирге болуп калды. Бир болгон. Ооба. Ооба. Оюңар бир болуп калды. Ооба. Апам таарынган кишиге мен да таарынчумун. Көз карашыңар бир болуп калды. Бир болгон. Бул дүйнөнү апаңдын көзү менен карап жашап аттың. Ооба. Бияка кирип отура берди койчу. Эмени апаңдын көзү менен карап аттың. Анан мындай болуп калды да, баягы биздин баягы ислам динибизге тууралап айтсак, сен Алланын кулу болбой, апаңдын кулу болуп калдың. Ооба. Буну бизде Курбан айтты майрамдайбыз. Курбан айтта деле ошол Ибрагим пайгамбар уулу өзүнүн уулу Исмаил пайгамбардын тагдырына кирип кетет да. Кудай экөөнү ажыратат. Балаңды музда деп. Мына ушул муну мындан бир бул христианствода да бар. Авраам менен Исхактын окуясы. Якып пайгамбар менен Жусуп пайгамбардыкы деп коет. Яков и Иосиф. Христианствода мына ушулар да бар да, ата менен баланын бири-биринин тагдырына кирип алганы. Анан мындай да, сени Кудай жараткан, Алла жараткан. Ар бир адам кайталангыс. Ар бир адам кайталангыс. Жараткан Алланын кулубуз, туура. Ар бир адамда отпечатка пальцев, бармак басымы окшошпойт. Көздүн ичи. Көздүн ичи, карактер, сеткалары окшошпойт. Дыйынкасы башка адамдын аябай көп айырмаланып турат. А биз бирөөгө окшошуп калабыз. Бирөөнүн жашоосун жашай беребиз. Ошол адамдын энергиясы, ошол адамдын оорусу, ошол адамдын тагдыры. Азыр байкап көпчүлүгүбүз эле ата энебиздин тагдырын кайталайбыз. Анткени алардын тагдырынан бөлүнбөй калдык. Анан бир тагдырга кирип алганда адамдардын мамилеси да начар болот. Ар ким өз тагдырында жашаш керек да. Жараткан Алла өзүнүн тагдырын берген. Мен ошону силерге жеткиздим. Ооба. Эң биринчиси бул эме сезбек. Эме Адилет. Менин мончомду билесиңби? Ооба. Мончого суудан чыгып сууга секиресиң. Ооба. Сонунбу? Ошого мен биринчи чакыргам. Анан жанагы жерден сууга секирип калган коркуп. Суудан коркот экен. Мындай фобия болуп коркунуч коркот. Ошону жеңдим акыры. Сууга. Эмне себептен суудан коркуп калгансың? Мен ошо жана апамдын тагдырында жашадым деп атпаймынбы? Менден улуу 79-жылкы байкем болгон. Ал киши ал ошо байкем 3 жашында эшигибиздин алдында чоң суу бар да, ошого агып кеткен. Менден улуу өлүп калганда, чарчап калган, Бакыт деген байкем болчу. Анан ошол баягы ата эне үчүн деген, эне үчүн, ата эне үчүн баланы жоготушу оор да. Сөз каралжы. Сен ал байкең чөп өлгөндө сен жок болчусуң да? Бар болчу, мен бир экилерде болот. Мен 80-жылкымын да, бир экиде. Анан ошол апам ошол коркуп, уже суудан коркуп отуруп, мындай сууга жолотпой отуруп, мен суудан баягы алып барбай сууга чөгүп кетесиң, сууга коркпо, барба деп отуруп, мээме сиңирип салып, мен суудан аябай коркчумун да. Аккан суудан өзгөчө. Мен азыр деле бассейнге түшкөндө да ошондо секип түшө алып эмесин, токтоп турган, жада калса боюм жетсе дагы чөгүп кетпесин билем, бирок страх мени кармап турчу да. А эгерде мен өзүмдүн тагдырымда болгондо мен коркмом эмесмин. А менин балдарым өзүнүн тагдырында суудан коркушпайт. Көлдө жыргап эле терең жакка чейин сүзүп коюп жүрө беришет да. Суудан башка коркпойт. Ошол ата эненин биздин ата энебиз, ата эне баладан эч нерсесин аябайт, баарын берет. Эчтекесин. Ичинде
эмне болсо, колунда эмне болсо баарын берет. Анан биздин ата-эненин ичинде коркунуч бар. Турап. Эмне Ал болсо. жанагыдай болгондон кийин так эле коркуп калам да. Анан ичинде эмне болсо, ошонун баарын берет. Бирок ошол ата-энебиз аркылуу бизге тукумдун да жүгү келип атат, груз рода деп коет. Генетический развитие бар. Анан жет атабыздан келаткан жакшы дагы, жаман дагы нерсе калып калат экен. Я вам это доказал. Ооба. Адилет. Тукум жүгү эмне экенин жакшы билесиң уже. Ооба агай тукум жүгүн аябай изилдеп жакшы эле өздөштүрдүм окшойт бул теманы. Тукум азыр жанагы бизге көп кайрылып атпайбы? Эме особенный дети, өзгөчө балдар, даун менен ооруган балдар, аутизм деп атат, ошонун баары тукум жүгүнүн кесепети. Аны жакшы билесиңер. Аны кандай тазалап, кандай аракет кылышты да үйрөндүңөр да. Сага деле көп нерсе калса керек Адилет, тукум жүгүнөн. Ооба, тукум жүгүнөн көп эле нерсе калган. Ичимде мындай өкүнүч деген эмоция бар болчу. Мен өзүм жаш туруп эмне иш кылдым эле деп ойлоп кетем да, кээде өкүнүч болгудачы мендечи. Азыр 25 жаштагы балада кайдан өкүнүч болдум деп. Анын көрсө бардыгы ошол тукум жүгүнөн пайда болгон эмоционалдык акыбалдар экен да. Жок, сен ошону тараптан келген, апаң тараптан. Апам тараптан келди керек эле. Зейнегүл сага эмне калды тукум жүгү? Адилет, мен өчүп койсом микрофонду. Зейнегүл, не тукум жүгүнөн не калыптыр сага? Что ты обнаружил в себе? Менде обиды много. Обиды, да? От Да. кого? От папы, от мамы? Обиды от мамы. От мамы, да? Она жертва, любит обижаться, да? От Да. папы что? От папы что осталось? От папы ұрысқақтық, ашуланшақтық, на все раздражение. Смотри, так может подумать, да, наши зрители, что только плохое остается. Хорошее тоже же остается. Да. Вот способности, вот тукумда, если был какой-то личность, да, который, например, уста болгон болсо, жыгач уста. Но где-то все равно выходит, акындардын тукумдарынан чыгып атат. Много чего остается тукумда. Хорошее остается и плохое остается. Добро и зло. Анан биз обязательно ошол тукум жүгү биз мындай ден соолугубуз үчүн дагы, өзүбүз үчүн дагы биз жет атабыз жөнүндө маалымат алганыбыз жакшы болот эле да. Жана бирөө жазыптыр, кыргыздар жет атасы эмес, 70 атасын билишкен деп. Туура, илгери билишкен да 70 атасын. Мен Кытайдан Конфуцийдин 74-чү жолуккан, баягы өкмөттүк кызматта иштейт экен, эми ал кылп айтпайт да. Көчөдөгү киши эмес да. Мен эменин Конфуцийдин 74-чү поколениясымын деп, ушундай духовный связь күчтүү да. Конфуцийге баары. И поэтому Кытайда сохраняется все жакшы. А бизде вот жете атабыз, ата-бабаларыбыз менен эмебиз жок болуп кетти, духовный связь жок, только жаманды гана билебиз да. Жаман деп эки бир тууган эле кыргыз менен казакты кээде мондай бири-бирине кайраштырганга аракет кылган учурлар болот. Жаман да, жакшы канча көп нерсе болгон. Жакшы нерселер да көп. И как вышла замуж по любви, зэка? Замуж, не знаю, вышла. Нет, смотри, замуж вышла твое тело или душа? Тело. Тело, душа с родителем осталась, да? Да. Это очень тяжело, да? Тяжело, да, очень было мне прям еще последнее время прям нетерпимо уже. А Кудайдан жаным сурадым, Аллахым, бір өзүңдү таанытатман, устатып жиберши. Казак менен кыргыздын эч айырмасы жок да. Все похоже, да? Даже кыздары выходит замуж.
тело выходит. Душа у родителей остается. Сезбектин келинчеги да бул илимди өздөштүрүп алды, Жаркын айым. Ооба. Ооба. Абдан жакшы. Экөөбүз болгонубуз аябай жакшы болду да. Прям четкий баланс, үй бүлөдөгү баланс так туруп берди. Күчтүү, иә, сондай болгон. Жаркын айым азыр аябай бактылуу болуш керек, көп эмесине суроосуна жооп тапты да. Ар кандай себептер болот да, баягы кыздардын көбү не готовы выйти замуж, даяр эмес. Анан дома родители ссорятся, ата эне урушат. Ошол урушту мураска алып алат дагы. Ошол ичинде жашап аткан уруш менен күйөөгө чыгып атат. Күйөөгө чыккандан кийин ал все равно сработает, иштейт. Үй бүлөдө уруш болуп атат. Кыздар күйөөгө чыгып, бактылуу болуп жашабай эле согушка баратат да, башка үй бүлөгө барып уруш чыгарыш керек. Ушундай болуп калып атат да, тыр чыгарыш керек, разборка кылыш керек. Ревность вообще страшно передается. Ревность наследственно передается, очень страшная болезнь. Да, страшно. Адилет пока везучий, да? Некого ревновать, да, Адилет? Кыскана турган адам жок да азыр. Адлет что-то мага көрүнбөйт, дауысы да естилмейт почему-то. Адлет выключил эмесин. Адлет, почему-то тебя не видно. Тебя в Таразе не видит, сени казачкалар көрбөй калат эми. Я Адлета не вижу. Мага да ошолор көрүнбөйт атабай бул жакта. Сиз Сезбек ага экөөңүздөр эле көрүнүп Жок, атат. сен чыгып туруп кайра кирбейсиңби? Чыгып кайра кирсең? Өзү кире албайт. Биз киргизебиз. Так, азыр. Көп болду. Азыр сүйлөшө эле Сезбек. Аха. Сүйлөшө эле Зейнеп. Ревность деп атпайсызбы, кызганыч, кызганыч бул аябай чоң оору, Аха. Анын артында толтура уруш, талаш, күмөн саноо, подозревание. Я. Еще сон, вот этот. Түсүмдө көрүп алып, кимди ұрсып жүрөм го. Почему ты во сне мне изменяешь? Он не понимает, короче. А я обиженная целыми днями ходила. Кто больше ревнует? Мама? Мама. Это передалось тебе, да? Сондай болуп турбайбы? Уже екі есе келді да еще. Передалось болгондо еще екі есе келді. Енді вот смотрите, уже түсімнен мысалы ана неден емес, көріп емес, түсімде көріп уже түсті қызған жүрмін сонда. Я во сне вижу, а он попадает, короче. Кээде болот, эмнеге кызганып атканыңызды өзүңүз да түшүнбөйсүз. Эмнеге кызганып атканыңызды. Да. Не, она передает. А сейчас спокойно уже. Алды. Тукумдан өтөт да, энеден, атадан келет, бирөөнө кысканыч болсо ал. Если у мамы есть ревность, передалось тебе, да? А мама откуда взяла? Значит, Бабушка. либо, ты точно знаешь, это бабушка, да? Тайына. Да, бабушка, да, знаю. Тайыныңдын кысканчак болот. Да. Ал күчөп кетип, мына карап турсаң, бир силер уже третье поколение, да? Үч муун билип атасыңар кысканчак. Нагаши тайны, мама и ты. А дальше же, бабушка откуда взяла? Бабушка, не знаю. Вот ты не знаешь. А можно это почувствовать? Может, от деда взяла, отца, да? А может, бабушку взяла. Видите, четвертое поколение. Чем другое поколение больше передается. Көбөйүп кете берет да? Мамаңда, бабушкаңда бир 20% кызганыч болгон болсо, мамаңа 40 болуп келди. Да. А кто-то больше взял, бирөөсү көбүрөөк алды, уже там 60, 70, 80. Это уже опасно. У меня вот опасно. Смотри, сенин балдарыңа өтүп кетсе,
сенин балдарыңа. Бул уже коркунучтуу, анткени 100%ке кетип калат да. Кызганыч, кызганыч. Кызганыч бул гордыняга кирет. Кызганыч бул шайтандан деп айтылат. Бул Кудайга жакпайт да. Иә, иә. Жаман сезим. Ичи тарлыкка жакын болот. Вот, зависть и ревность. Они как-то откликаются. Ну, зависть это другое. Зависть можно управлять. Тоже это передается. Ичи тарлыкта кете берет. Анан кызганыч эгерде кызыл сызыктан өтүп кетсе, красный черту перейдет. Уже мы должны очищать вот свою душу, да, сен өзүңдүн кызганычыңан ты должна стараться избавиться. А корень где лежит? Ты должна молиться за маму. Так? Да. Сен мамаң кызганычын өзгөртө албайт да. Иә, иә. Өзгөртө албайт, может поменять. Ты должна молиться за маму, тогда вот ошол сага келип аткан кызганыч жок болот. Ты должна молиться за душу бабушку. Кудайдан, Аллахтан суранышыбыз керек да. Ошол күнөөсүн кечир деп. Ошондой энергетика кетип калат да. И сенин балдарың өтпөй калат. Сенден келип бул токтош керек. А сенин балдарың опасности, наши дети в опасности. Өтүп кетет да. Кызганыч. Да. Вот смотри, муж у тебя порядочный человек. Ты знаешь, что он не гуляет. Да. Ему кроме тебя никого не нужен. Однолюб. Да. А все равно она ревнует, да? Кызганыч. Да. Ну, неуправляемая. Понимает, что это нельзя, но она тебе не подчиняется. Тура? Да, да, да. Андай. Так. Туура. Анын кандай болуп калды кызганычың? Қазір уже нормально. Азыркы учурда жакшы, бир топ вообще не ичим вижу. тынчып калган. без меня. Адлет сага көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Зейнегүл сен көргөн. Жок, Зейнеп эле көрүнбөй атат. Адлет анда. Адлет сен чыга бересиң, ушунда болот. Хорошо. Жакшы, рахмат. Макул. Отур байланыш. Ушунда болуп кетип атат. Адлет тиги эме зданиянын ичине отуруп алган окшойт. Жаңырып башка жака кетип калат. Сабакта болчумун дейт. Иә, Сабакта болчумун дейт Адлет. Холдо экен да, хол. Жаңырып атпайбы? Анан кызганычың кандай болуп калды, Зейнегүл? Как, в каком положении ревность? Сейчас нейтрально. Нормально. Нейтральный, нормально. Ну, ты не избавилась, да, еще? Кызганычты жеңиш. До конца нет. Ага. Аябай оор, я сам боролся. Я тоже страдал от ревности. Я помню, как занимался с этим. Азыр. Кыргызча жазсаң. Так. Жана эмесин сураганды болмоду. Кызган тагдырына кирип алган кайдан билесиз? Так, биздин шакирттерибизден киребиз деген кимиси бар экен дагы? Böyle киребиз дегенде кылып атты эле. Маяка чыгабы, э? Эмес. Мен жакшы биле албайм. Ким экен? Көбү киребиз деп атканда. Анан мындай да, кызганыч боюнчачы. Кызганыч, мен өзүм аябай мындан кыйналгам да. Кызганычтан меники да анан я-то понимал, өзүмдөгү кызганычты жеңе албашымды билдим да, мага баш ийбейт. Анан мен издедим тукумдан. Атамда кызганыч бар экен, аябай күчтүү. Анан дальше ошондон ошол жеңип чыккан. Аны жеңип чыгыш үчүн эмне керек эң биринчи? Чоң сүйүү керек, Кудайга болгон. Внутренний ички сүйүүң менен гана жеңе аласың. Биздин бул дүйнөдө мен акыркы мени ушул кызганычты жеңгенге алып келген сезим бул болду да. Мен бар деп жазган ким бул?
Kim eкен? Aa, Emeni. Mendеги болгон, маяктагы киши тошкондук кылып атат. Мындай деген чечимге келдим да, бул дүйнөдө менин эчтекем жок. Баары Кудайдыкы. Макулсуңбу Сезбек? Ооба. Ооба. Бул дүйнөдөгүнүн баары Кудайдыкы. Өмүр да Кудайдыкы, ден соолуктук да Кудайдыкы, баары. Анан Үй бүлө да Кудайдыкы, байлык да ушул Кудайдыкы. ушул ой мени кызганычты жеңгенге алып келди да. А бул жөн эле ой эмес да, силер ойлонуп койгулачы, азыр бизди угуп аткан киши ушинтип ойлонуп койсо эле, ошону ишке ашыра алат деген мүмкүн эмес да. Ооба, аны менен иштеш керек. Чын жүрөктөн. Бул аябай күчтүү техникалардын жардамы менен Зикронун акыбалы менен ушуга келип, ошол бийиктикке чыгып, бул жалганда менин эчтекем жок, баары калат. Баары калат, Зейнегүл. Да. Баары калат. Кызганычың да калат, жолдошуң да калат, баары калат. Мы ничего не заберем с собой, да? Анан ушул акыйкат мага чоң күч берди, чоң кайрат берди. Анан кызганычты жеңгенге сүйлө Сезбек, гана биякта эмне суроолор бар экен карайынчы. Бул жерде неме деген суроо бериптир. Бирөөнүн тагдырына кирип алганыбызды кайдан билебиз дейт. Кандай? Бирөөнүн тагдырына кирип алганыбызды кайдан билебиз дейт. Эми сен жооп бербейсиң. Бирөөнүн тагдыры жана башында айтып өтпөдүкпү, ошо мен апамдын тагдырында жашагам деп. Апамдын көзү менен дүйнөнү таанып, ошо апам таарынган адамдарга мен да таарынычумун, апам капа болгон адамдарга мен да капа болчумун. Апамды бул аябай неме кылчумун да, аябай жаным бир деген сөз ушул жерде, ушул жаны ошол. Анан мисалы адамдын тагдырына урушуп да кирип кетесиң, окшоштуктар болот, мисалы үчүн ошого окшошуп каласың да, ошого тагдырың окшоп калат. Жок, Сезбек. Сен апаң тагдырында экенин билчү эмессиң да, мен айтып бердим да. Ооба, кийин ошо жок, туура, жок, буга жооп бербейм. Булар билбейт да. Кимдин тагдырында экенин, туура? Ооба. Аларга айтып берген киши жок. Зека, ближе садись. Жакшы көрүнбөй калды. Вот так. Как-то удобно садись вот. Анан, вот смотри. Бул жерде мындай болуп атат. Кимдин тагдырында экенибизди кантип билсек болот дейт, Мен силерге миңдеген себептерин айттым. Өзүң тагдырыңда болбосо эмне проблема башталат? Вот карасаң, вот алкоголизм, аракечтик. Эмне үчүн бир ичет айыкпайт? Причина тагдырында эмес, тагдыры жок. Ушундай көптөгөн нерсе, бирөөнүн тагдыры жолу болбойт, иши жүрбөйт. Көп себептер, жашоодо өзүн таппайт. Вот Зейнегүлдө все было нормально, радоваться, жить счастливо. Но не было внутренней радости. Туурабы? А сенде сенде тревога боло берчү, Сезбек, я помню. Дөргөндөй болчумун, дөргөндөй. Ичиңде тынчтык жок, бир нерсе болупчу. Анан меники мындай болду да, мен деле муну билчү эмесмин да. Мен 5 мал намаз окуйт элем, ошондо 90-жылдар, 89-90 жылдар начальный. Анда Кыргыздан да аз эле киши намаз окучу да, азыркыдай массовый эмес. Анан мен намаз окуйт элем, анан устатыма барып, илим алгана барган кезде мен 5 мал намаз окучумун. Мен намазымды жаратпай койгон, окубайсың деп. Туура эмес окуп атасың деп. Анан эмнеге десем, сен өзүң тагдырыңда эмессиң деген да. Өзүң тагдырыңда эмес. Сен апаңдын тагдырындасың, атаңдын тагдырындасың. Сага намаз окуганга болбойт деп. Ар бир адам өзүнүн тагдырында намаз окуш керек. Даже эгерде Кудайга кайрылсаң дагы, дуа кылсаң дагы, бирөөнүн тагдырында жүрсөң, ошол кишиге дуа кайрылып аткандай болуп каласың да, ошол адам кулу болуп каласың. Жок, көп себептер бар да, бирөөнүн тагдырында жашап аткан, аябай көп себептер бар да.
Бул бизде илимде жок киши сурап берип атса керек да, бирөөнүн тагдырында экенин кантип билсек болот. Көп эле себептер бар да. Например, өзүңдүн тагдырыңда болмоюнча эч кандай нормальный адамдын дайым ичинде майрам болуп туруш керек. Кубаныч болуп туруш керек. Тихая радость. Ошол кубаныч сыртына чыгып туруш керек еще. Тагдырында бар өз тагдырында жашаган адам жылдыздуу болот, көзү күйүп турат, ички майрамы сыртка чыгып турат, ичинде тревога жок. Толтура себептер бар да. Биз муну баягы түшүнүгү жок кишиге айтып берип атабыз да. Биздин илимде. Анан көп эле кимдин тагдырында жашасаң, ошонун энергиясы менен жашап атасың. Бирөөнү жашоо үчүн жашап атасың. Сен кандай түшүндүрөт элең Зейнегүл? Сол как мисалы менде айтып отурдук го жанагыдай баары бар, бирок кубаныч жок болот да, сону как будто это все не мое. Не чувствую этот вкус жизни дейді ғой. Жанагына бардың, мисалга жолдасым 30 жасыма салоннан машина подарить етті да, и у меня реакция не было. Мисалга, и соны таң калды да, элдерде айтат да, биз ойбай деп секирип андай не болатын едик, сенде түк реакция жок қой. Сонда ешқандай реакция болмады да, как будто, ну, так и должно, или как будто не мое, или сондай бір андай ешқандай не. И сол кезде уже как от этого еще плохо становится. И да, потом я даже не могла поехать спокойно отдыхать, вот. Шығайын деп атасың, чувство вины внутри. Ата-анам шаха барган жок, как я могу отдыхать? И от этой тревоги ана барып келген отдыхтан, короче, жок кой кайф ешкандай. Тынчтык жок. Мындай да. Хорошо. Жеке адам жөнүндө айтып атабыз, жубайлар бар да, муж жана. Муж жана. Бири-биринен рахат албайт, кумар албайт. Өзүлөрүнүн энергия, тагдыр деген энергия да. Энергия. Апасынын энергиясында, атасынын энергиясында жүрөт, человек не может чувствовать. Вроде вышла, полюби, сүйгөн, ал эмоция боло берет. А когда коснулась жизнь, жашоого келип, жашап баштаганда, эч кандай кумар жок, эч нерсе жок. Анан бири-биринен үйдө уруш башталат, жашагылар келбей калат. Түшүнбөстүк башталат. Биз ата-энеге келгенбиз да, жаныбыз ата-энебизге учуп келген да, ошол жактан жаралдык. И балакатка жеткенде, биз 12 жашка жетип калганда, биз бөлүнүп чыгышыбыз керек ата-энеден. Бизди ата-эне бөлүп салыш керек. Процесс не было, да? Еще родители хотят, они не хочет отпускать, да? Да. Бизди карайсың, бизди менчиктеп алышат. Сени менчиктедиби? Сен менчиктеген жок го дейм, же апаң менчиктечү эле. Менчиктеген. Сезбей. Менчиктеген. Зейнегүл апамай менчиктеп алышкан, Вроде давно замуж. Вот когда мы встретились, Зейнегүл только о родителей говорил, о родителей думал. Хоть у нее есть муж, 3 детей, но они их не вспоминают. Азыр көп ошондой. Көп экен. Анан көпчүлүгү вот не чувствует свою семью, вот создали семью, не чувствуют в семье радость, балдарынан деле, өзлөрүнөн деле рахат албайт, эмеде жүрүшөт да. Ата-энесинде калып калат, душасы. Жаны ошо калып калат. Төркүнүндө. Көп эле бул өз тагдырында жашаган аябай. Бул адам эч качан вот мындай да адамга Кудай баарын берди. Жараткан Алла бизди сүйөт, баарын берди. Рызкыны да берди, өмүрдү да берди, ошол кумарды да берди, жөндөм, талант, способность, много чего он дал. Мы не могли реализовать это. Биз ошону пайдалана алган жокпуз. Себеби биз жашоосунда жашап атабыз.
Бирөөнүн жашоосунда жашап атабыз. Бүркүттөр 3 ай багат баласын. Ар кандай породасы бар эми, ар кандай багат бийик тоого. Кээ бирлери 3 балапан чыгарат, кээ бирлери бирди, кээ бири экини ушундай да. Анан 3 айдан кийин баласы балапаны балакатка жетет, жынысы пайда болуп калат да. Бүркүттүн 3 уясы болот. Бирөө Нарында, бирөө Казакстанда, бирөө тетиги Ысык көлдө ушундай алыс тоолордочу. Бирөөндө балапандар жашап атат. Анан ошол охота кылат баардык. Эгер эчтеке таппай калса, ошол уясына түнөп калат да. Кандай бирдеме табары менен, эт табары менен жан талаш барып балдарына берет. Учуп барып, жашоосун рисковать этип, охота кылып, анан балдарын багат. Кандай 3 ай болгондо балдарын карабай коет. Алса карап турат да. Зека не видно тебе, да? Эмес, кармап калды окшойт. Интернет чөтө слабо. Интернет эметип калды окшойт. Анан балдары балакатка жеткенде бүркүттөр уядан тээп таштайт баласын. Ыргытан тээп салат да. Зеканын эмеси кармабай калды Ошол окшойт. эң күчтүүсү калат экен да, анан эң кызыгы ошо менде бир неме видеодон көрмөй күчтүүсү калат. Ооба. Чоку эле Жок, салат. мына эмне үчүн бүркүттөрдү мисал кылып атабыз? Булар байланбайт балдарына. И уруксат берет экен, ошол территорияга бир жылдай охота кылганга, ана аяктан да кууп чыгат территориясынан да. Алардын территориясы аябай чоң да. Ата менен бала, буну жаратылышта ата бала байланбайт. Бири-бирине кул болбойт. Ата эне менен кул болбойт. Баягы жараткан болгонун берди да, ошол учурда балапан басышат, ошол учурда чыгарышат, алар деле ошону кайталайт, бирок бири-бирине кул болуу деген мындай жаныбарларда жок, бизде гана бар да, адамда. Жакшы, сүйлө эми Сезбек. Могу телефон башка ортуп кеткен эме, интернет начар болгон. Мо жаңырап атпайбы? Жаңырып атпай. Биз болсо уже 1 саат болдук, кабарыштык. 1 1 саат. саат сүйлөшөбүз, анда кыскача эле кылалы. Мага да телефон чалып атышат, ар кимиси жүз байланышыбызда улантабыз. Анда көрөрман, мен мындай кылалы, агай. Буюрса ушул бүгүн мен биринчи жолу чыктым да. Эми ушуну бир убакыт таап эле баягы адамдарды, көрөрмандарды, то есть ошол убакытка туура келсек болот. Азыр мына 72 болуп калды. Жана биз сүйлөшүп атканда 30-40 болуп аткан. Көрүүчүлөр кирген кезде, көбөйгөн кезде бизге кетип атат окшойбуз. Ооба. Ошону бир ылайыктап, прайм тайм учурга коюш керек да, прайм тайм. Ушул туура ушул убакыттан баштап да биз туура эле учурга кирдик негизи. Макул саат. Баягы дайыма көндүрүп алсак бир учурга кирип туруп, эфирден сыяктуу. Эме Сезбек черезден киргенге аракет кылат. Мейли. Шакирттерибиз да турганда, алардын да оюн угабыз да, Менин Ооба. зарядым да аз калыптыр. Анда бүгүн жыйынтыктайлы. Бүгүн деле бир маанилүү темалардан суроолорду алып болуш керек. Эми ушуну менен бир сүгүнү жолугабыз, Кудай буйрса. Убактысын мен дагы 5-те чыгабыз. Жакшы, саламатта бол. макул байкем.